Бул жөнүндө мен хадисти билбейт экенмин, балким бардыр. Бул жөнүндө уккан эмесмин, ал жөнүндө айта албайм. Бирок ошо имам Ахмадтан ушундай маселе жөнүндө сурашса керек эле. Ошо ата энеге аялды кетирүүдө кандай кылыш керек дегенде, ошондо багыт берген да. Анын да ата эне эгерде туура эмес эле талап кылып аткан болсо, аны аткарбастан жана ошол эле убакытта ата энени нааразы кылбай, жакшы чечкенге аракет кыл деп ушундай багыт берген да имам Ахмад. Ошондуктан ар бир үй бүлөсү ээси болгондон кийин эгерде ата энеси туура эмес өкүм чыгарып эле, туура эмес натыйжа берип же болбосо туура эмес ойлоп алып эле баласынан талап кылып аткан болсо, ажыраш деп, анда ошо эркек бала мындайча айтканда акылдуу болуш керек да. Ошол эле убакытта апасын дагы нааразы кылбай, жана ошол эле убакытта үй бүлөсүн сактап калыш керек. Үй бүлөсүн сакташ үчүн жанагындай могу сабакта айтылган, андан башка дагы башка аалымдар айткан көптөгөн насааттарды издеп окуп таап, кандай чечиш керекти изилдеш керек, үй бүлөсү менен кеңешиш керек. Эгерде аялы ошо ажырашууга түрткү берип себепкер болсо, ошолорду оңдотконго аракет кылыш керек. Айтор ошол кандай жакшы үй бүлөнү сактап кала турган жол болсо, ошону кылганга аракет кылыш. Жана ошол эле убакта ата энесине нааразы кылып албай, алардын да көңүлүн көтөрүп, жана ошондой эле үй бүлөсүн бузуп албаш керек. Аллаху алам.